биздин каналга жазылып акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ıma çeksiz şükürler, çeksiz muhtalar Allah'ıma olsun. Peygamberime salamlar cana salavatlar olsun. Hurmatlı Müslüman momin bir tuğanlarım. Keçe Jogorku Kengeştin jeyinida oblastlardan kazılardı, imamlardı, alımlardı, ulamalardı, muftiydi çakırıp durup Jogorku Kengeşte 90 deputat oturup alıp özüm bile mötügümdü törgö ilen dep alarga bir oğuz elдин мүдөсүгө bir oğuz söz süygөтпөстөн bular katıştı ушул жыйынга деген сыяктуу кылып туруп чечим чыгарып койдулар. Андай болбойт. Садулдун Кожоевич, сиздин bir интервьюңузда bir угуп калдым. Мен инкаршиктерге алым келбей калды деген интервьюңузду уктум. Сиздин алдыңызда армияңыз турат. Артыңызда элиңиз турат сизди шайлаган. Ушуларды бизге чечип бериңиз. Сиздин атаңыз Нуркожо мечитте молдо болгон. Ошол мечитке нур түшкөн. Сизден азыр да болсо кеч эмес. Сизден үмүтүбүз чоң. Бизге динди сактап бериңиз. Президент кимдерге сөгүш берди? Президент Садыр Жапаров 6 жетекчиге сөгүш жарыялады. Буга мугалимдерге сапатсыз ноутбуктар сатылып алынганы негиз болгон. Тартиптик жаза алгандардын катарында министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров, анын орун басары Эдил Байсалов, билим берүү министри Доктуркул Кендирбаева жана анын санариптик өнүктүрүү боюнча орун басары Лира Самыкбаева президенттик администрациянын президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары Тармактык саясат бөлүмүнүн башчысы Жипариса Рыспекова жана ушул эле мекеменин башкы эксперти Медербек Омурбеков бар. Акылбек Жапаров кызматтан кетти. Бүгүн 16 декабрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кызматтан кеткени айтылууда. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Азырынча анын кызматтан кеткени расмий айтыла элек. Акылбек Жапаров 2021 жылдын 13 октябрында министрлер кабинетинин төрагасы болуп кызматка келген. Ага чейин Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Мурунку каржы министри да болгон. Дүркүрөгөн кол чабуулар менен узатылды. Кызматынан кетип жаткан Акылбек Жапаров менен президенттик администрациянын кызматкерлери коридордон ушинтип коштошкон. Ал министрлер кабинетин 3 жыл башкарды. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Жаңы жылдан тарта унаасын камсыздандырбаган жарандарга айыппул салына баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан билдирет. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмаңың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 7084 эмбак номери Махабат бу деп чыгат. Ушунда кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп Эмбанкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол Эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Мына атыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн Эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым
сиздерге соопторду берсин. Алайык айдоочулар унаасынын чыккан жылына жана кыймылдаткычынын көлөмүнө жараша көрсөтүлгөн тариф менен камсыздандырылат. Учурда камсыздандыруу уюму базалык ставканы 1680 сом деп бекиткен. Бир жаран стажы 30 жыл боло турган болсо, машинесин техосмотрдон өткөзгөн болсо, олардыкы эки объемго чейин 1700 сом тегерегинде болот. Анан бизде кетип берет. 2 айдоочу кошсо болот, 3 айдоочу кошсо болот, 5 айдоочу кошсо болот. Анан неограниченный коет. Чектөөсүз деп коет. Ал чектөөсүзгө кымбатыраак болот ал. Система өзү эсептейт да, анткени минимальный деген эл билиш керек да, 1600төн ылдый болбойт деген да. Анан уже кетип берет. Если айдоочунун стажы 30 жыл боло турган болсо, аны арзан болот. Анан техникалык кароодон өткөн машина болсо, дагы арзан болот. 2 кубка чейин боло турган болсо, 1760 сом тегерегинде төлөйт. Анан если техосмотр жок болсо, айдоочунун стажы 3 жыл боло турган болсо, конечно, аныкы 2000ден ашып кетет. Анткени бизге дагы бул көбүрөөк айдаган адамдын, айдоочунун бизге кепилдиги көбүрөөк болот да. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун маалыматына ылайык, ОСАГО полиси кандайдыр бир кырсык катталган учурда күнөөлүү айдоочунун жоопкерчилигин алып, анын ордуна баардык чыгашаны 3 тарапка төлөп берет. Мисалы, жаракат алган жарандын дарылануусуна кеткен чыгымдан тарта автоунааны оңдотуп берүү каралган. Адистер келет дагы кимдики күнөөлүү болсо, ошолорду күнөөсүнө мойнуна коет дагы күнөөлүү тарап уже төлөп бере берет. Төлөмдөрдүчү. Анан эми мындай. Если сиз экөөс сүзүш боло турган болсоңуз, менин страховой полисим боло турган болсо, мен сиздин машинеңизди төлөмдөрүн төлөп берем. Если сиздин машинеңиздин ичинде дагы жарандар жабыркай турган болсо, буту колу сына турган болсо, ал жарандарга да төлөп беребиз биз. Если адам, Кудай сактасын, адам өлүп кала турган болсо, 300 000 сомго чейин төлөп бере турган кепилдикти биздин мойнубузда. Ошол эле адам больницада жатып инвалидность алып кала турган болсо, 150 000 сом төлөмдөр төлөп беребиз. Эми элестетсеңиз, 3 000 сом төлөдүң бир жылга, сүзүп алдың, ошондой кырсык болду, ал кишинин уже ответственность жок болот ал жерде. Баардыгын бизге камсыздандыруу уюмуна жүктөп берип атпайбы? Белгилей кетсек, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан ОСАГО полисин төлөгөн жарандарга жарым жылга чейин убакыт берүү сунушталган. Бирок мамлекеттик камсыздандыруу уюму бул сунуштун ордуна айыппулдун өлчөмүн азайтуу керектигин билдирүүдө. Анткени менен азырынча бир дагы сунуш колдоо табай элек. Эске сала кетсек, учурда өлкө боюнча 1 600 000 унаа катталган. Анын ичинен учурда 100 000ден ашыгыраак гана милдеттүү камсыздандыруудан өткөн. Дастан Жолдошев, Талас Аманбеков, 7-канал. Мас абалда айдаган айдоочулар жөнүндө сөз болмокчу да. Правасын лишение кылат 1 жылга. Бирок ага карабастан түндүктөн көрсөтүп, дагы деле жазып алсаңыз, дагы деле улантып айдап жүрүшөт. Бул деген өтө орчундуу маселелердин бири. Себеби дегенде, ал мас абалда 1 жылга лишение болду. Бул мыйзамды кабыл алганда 1 жылдан өттү, бирок эффект көрсөтпөй келет дагы деле. Эмнеге? Себеби дегенде лишение болот, андан кийин түндүктөн көрсөтүп айдап жүрөт. Ал айдоочуга эч ким кепилдик бере албайт, кийинкисинде эле ошондой мас абалында айдап көп жерге залакасын тийгизип жүрөт да. Ошол мыйзамды ички иштер министри менен чогуу биргеликте иштеп чыксаңыздар жакшы болот эле. Аябай орчундуу маселе.